Açıldı ya biz Кече 26 майда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясында Кытай Эл Республикасынын элдик боштондук армиясы тарабынан Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө берилген аскердик техникалык каражатты салтанаттуу тапшыруу аземи өттү. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Коргоо министри Таалайбек Өмүралиев, Кытай Элдик Республикасынын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девен катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө генерал-майор Таалайбек Өмүралиев жана элчи Ду Девен аскердик каражаттардын үлгүлөрү менен таанышып, алардын техникалык мүнөздөмөлөрүн талкуулашты. Иш-чаранын аягында Коргоо ведомствосунун башчысы Кытай элдик боштондук армиясына көргөзгөн жардамы үчүн ыраазычылык билдирип, мындан ары дагы кызматташтыктын деңгээлин көтөрүүгө ишеним артты. Аскердик техникалык жардам Кыргыз Республикасы менен Кытай элдик республикасынын куралдуу күчтөрүнүн ортосунда мурда кол коюлган келишимдерди ишке ашыруунун алкагында көрсөтүлдү. Эскерте кетсек, аскердик техникалык жардам акысыз негизде берилди.